Эми негизи ушул айылда мисалы үчүн жаңы конуштар пайда болуп атат, жаңы үйлөр берилип атат. Электр энергия коопсуздугуна ким алып, ким уруксат берип, ким эксплуатацияга берет? Кандай жоопкерчилик бул жерде сиздин оюңузда? Бул боюнча действительно айылыбыз эми жаңы конуштар түшүп чоңоюп атат, айыл чоң, мына өзүңөр көрүп турасыңар, бул жер дагы ошо жаңы конуш. Ушу инибиз дагы мына жакында бөлүнүп чыккан. Ошо 1 жылдай болду бөлүнүп чыгып, ошо жаш балдары менен ошо үйүнүн чаласын бүтүрөйүн деп дагы барып иштеп келип. Эми ошо коопсуздукту бул негизинен өзү рейс караш керек да, ар бирибиздин өзүбүздүн жумушубуз бар да, рейс караш керек буларды. Ошол как положено кылып, ошо столбаларды тартып, чубалгыларды алып келип, анан монтажын дагы специалист кылыш керек деп ойлойм да. Ошол азыр үйлөрдө мына печкелер бар, баардыгы азыр техника өнүгүп эме болгондон кийин ошо тамак пиширган, тамак жасаган, чай кайнаткан баардыгы эле электрический болуп атат да. Ушуларды көтөрө турган бир чубалгыларды тартып берип, баягы киловаттыга карап, автоматтарды коюп берип, анан учетко алып, ошо эметсе жакшы болмок да. Ошо Азыр ар ким өзү эле кылып атат. азыр эми ар ким өзү эле кылат да, муну ошо рейстен кылса жакшы болмок. Ошол именно ушул участкадагы бөлүнгөн эмелерге жүктөш керек дагы, ошолор кылыш керек деп ойлойм да.